Район борбору Түп айылында кош майрамдар белгиленди. 9 сентябрь күнү район борбору Түп айылында Комуз күнү жана айылдык ден соолук комитеттеринин күнү белгиленди. Анда райондун ар тарабынан келген музыкалык мектептин окуучулары өз өнөрлөрүн тартуулашты. Түп район акиминин орун басары Эрмекан Дүйшөбаева балдар музыкалык сабатына, улуттук музыкалык аспаптарга болгон кызыгуусун күчөтүү зарылчылыгын баса белгилеп өттү. Иш чаранын соңунда сыйлыктар тапшырылып, эстеликке бирге сүрөткө түшүү менен жыйынтыкталды.
кыргыз баласы калпакты көрсөң кыргыз деп бил дейт. Мына 3 кылдуу комузду уксак биз кыргыз деп билишибиз керек да. Анан жакында эле бир ата эне менен ушул комузчу кыздын ата энеси менен сүйлөшкөндө айтты да, казактардын ар бир үйүндө домбура илинип турат экен депчи. Ошого намыстандым, ошончо кызымды комузга үйрөтөм дейт да. Бизде мына мондай комузчуларыбыздын катары өсүп келатат. Анан айтып коюш керек, биздин музыкалык мектептин жамааты, мугалимдери биздин окуучуларыбызды, сиздердин кыздарды, балдарды эл аралык таймашка ушуну конкурска алып барып, гран-при алып келген. Ошол комузчулардын катарындагы биздин комузчулар келип, мынтип силердин астыңарда ушу айылдык ден соолук комитеттери бекер иштейт, акча албайт, элдин саламаттыгына кам көрөт. Ушуларды биз чогуу өткөрүп, кичине бир комуздун үнүн уктурсакпы деп чакырган. Анан эмне дейбиз? Ар бир үйдө комуз болсун. Ушул комузга үйрөтүп аткан ар бир ата энеге таазим да. Анан ошонун ичинде мугалимдер сиздерге. Анан мектептин мына билебиз, Өмүр Баатыр мектеби менен Сыдыкбек мектебинде комузчулар бар. Анан бирликтики кошулуптур. Бул эмне дегенчилик? Бул сиздерге таазим, урматтуу эжейлер. Ошонуңардан жазбагыла. Мына биз Сыдыкбековдикин азыр көрдүңөр, комузчу кыздарды. Бул Кең Суу айылынын кыздары, балдары. Өткөндө Манас боюнча жана коллективдүү айтуу боюнча кандай болду биздин Манас айткан биздин балдарыбыз 2,5 миң окуучу катышып, Кең Сууда жаңы ачылган стадиондо айтышты. Ошондо да күн жаап турду, бүркүттүн элеси түштү. Ошондо да комузчулар ошол жерге аябай жакшы фон берди да. Ушул биздин Сыдыкбек Кең Суу мектебинин окуучулары. Прямо андан да составы муңардан да көп болчу. Кадимкидей жан бердиңер да ошол жердечи. Жан жаап атты, Манас айтып атты, бирок комуз үйүндө чыкты. Ошон үчүн ар бир үйдө комуз болсун. Комуз күнүбүз бүгүн эле болбосун. Ошондо ар бир ата эне, биз мисалы неберелерибизди, якта мамалары, папалары, балдарын комузга үйрөтүп, ар бир үйдө комуз илинип турсун 3 кылды. Жакында эле көрдүңөр, жана 31-августта президентибизге эмне деген комузду белек кылышты биздин маданият кызматкерлери. Үйнөтүм эле бир эле черткенде жаңырды го. Эмне деген сонун комуз, Анан быйылкы жыл комуздун жылы болот болуш керек да. Биз ар бирибиз комузга үйрөнөлү керек болсо, азыр менин классташым отурат. 4-3 курста окуйт экен комуз боюнча. Значит, баарыбызга кеч эмес. Комузга үйрөнөлү, үйрөтөлү, комуз күнүн, комуз үнүн даңктайлы. Анан комузчулардын жанакы массовый миңдеп, жүздөп комуз черткени менен биз бүт барлык иш-чаранын астында мындай бир жакшы фонго алып келип алабыз да, Манас айттырабыз, анан комуз чертип беребиз. Ошон үчүн урматтуу айылдык ден соолук комитетинин кызматкерлери ушул күнгө туш келтирип, ошо сунуштаган силердин Назгүл эжекеңерге дагы рахмат. Себеби ошо комуз күнүндө комуз үнүн укса жакшы болот депчи. Анан эмне дейбиз? Комузчу кыздарыбыз, балдарыбыз, силер дагы өзүңөрдүн катарлашыңарды көбөйткүлө, чакыргыла, аябай өнөрүңөргө береке, өзүңөр ден соолукта болгула, кыргыздын кыргыз экенин комуз менен билдирип, ушул айылыңарда кайда барсаңар силер бакыттуу болосуңар. Конокко барсаңар, башка мектептерге барсаңар, конкурстарга барсаңар, кийин кыздар турмушка чыкса, балдар үйлөнсөңөр, ар ким ар кандай кесипти тандайт, баарыңар эле комузчу болуп кетпешиңер мүмкүн. Бирок ошол жерде силер эң бактылуу болосуңар, окуу жайында бактылуу болосуңар, барган жериңерде бактылуу болосуңар, иштеген жериңерде бактылуу болосуңар. Силер бир өнөрдүн ээсисиңер. Андай өнөргө балким биз жетпей калганбыз. Анан абдан сонун комуздун үнүн жаңырттыңар ачык асман астында. Рахмат, жерибизде тынччылык, элибизде ынтымак болсун. Бүгүнкү чоң иш-чарабыздын коноктору, бүгүнкү темабыз таң шибер кыргыз комузу дегендей, комузубуз ыйык кыргыздын нукура аспабы, өнүгүп өссүн. Жандан бери канча баягы балдарыбыздын таланттарын көрдүк, жакшы чыгармаларын аткарып беришти, өркүндөп таңазалаган окуучу балдарыбыз, бөбөктөрүбүз жана чоңдор ар бир кыргыз жараны комузду күүсүн чертип, дүйнөгө таңшытып, таанытып берип турсун. Анан бүгүнкү айылдык ден соолук комитети мүчөлөрүнүн майрамына биз Ысык көл айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтүнүн атынан, жалпы кыргыз жарандарыбыздын атынан куттуктап койсок уруксат этиңиздер. Урбаева Динара Кылчыкбаевна.
Арманова Наргиза, Ысыкөл айыл аймағы. Жоқ, а? Так, Шашенова Гульмира Кобешевна. Келіңіздер, қол жағып қолдап тұралы, сыйлықтар құтты болсын. Қуатбекова Зинакан Декшебаевна. Урматтуу айылдык комитеттин мүчөлөрү, жерлерде адамдын саламаттык сактоосуна өбөлгө түзүп, жакшы маалыматтуулукту көтөрүүнү чоң салымыңарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени ар бир жарандын, ар бир үйдүн босогосуна кирип, ден соолугуңарды чыңдагыла деп ар бир нерсени, чоң иш-чараларды өткөрүп жатасыңар. Силерге чоң ыраазычылык. Негизи айыл өкмөтүнүн атынан, райондук башкармалык атынан силерге терең ыраазычылык жана бүгүнкү коомдук күнүбүз менен баарыбызды куттуктап койсоңук. Чоң рахмат. Түп район тургундары, урматтуу биздин кичинекей бөбөктөр, бүгүн мына кош майрам болуп атат. Коомуз күнү, андан сырткары айылдык ден соолукту, айылдык ден соолук комитетинин күнү болуп отурат. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен Түп айыл өкмөтүнүн атынан жана эмгек жамаатынын атынан куттуктайбыз. Сиздерге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушу эл кызматын аркалап эле элдин ден соолугуна кам көрүп жүрүңүздөргө тилектешпиз. Ал эми могу кичинекей бөбөктөр болсо, силерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Силер дагы буюрса келечекте силерди бир чоң жерлерден, сахналардан көрөлү, ошого тилектешпиз. Ал эми биздин Түп айыл өкмөтүнүн атынан ардак грамота, ыраазычылыктарыбыз бар эле, тапшырып коюлга уруксат этиңиз. Түп айыл өкмөтү 9 сентябрь айылдык ден соолук комитеттеринин күнүнө карата жана калктын ден соолугуна кам көрүү иштерин жүргүзүүдө кошкон зор салымы жана үзүрлүү ак ниет эмгегин баалап, жалпы дарыгерлер практикалык борборунун ден соолукту чыңдоо кабинетинин адиси Кусеева Назгүл Шайыповна ардак грамота менен сыйланат. Ысыккөл областы Түп району Түп айыл аймагы ыраазычылык кат. Түп айыл аймагынын бирлик айылынын жергиликтүү калктык ден соолугуна кам көрүү иштерин жана социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон салымыңыз, көп жылдык үзүрлүү эмгегиңиз үчүн Түп айыл аймагынын айыл өкмөтү терең ыраазычылык билдирет. Сизге бекем ден соолук, бакыт таалай, жаркын маанай ишиңизге ийгиликтерди каалап, элибиз ден соолукта ынтымактуу, ырыс-кечиктүү болушуна күч аракетиңизди мындан ары жумшай беришиңизге толук ишенем. Урматым менен Түп айыл өкмөтүнүн башчысы Жаманкеев ыраазычылык кат менен Раматова Чолпон Дүйшеновна сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Дүйшеева Зайна Чолпон Коловна сыйланат. Алган сыйлыктарыңыздар кут болсун. Ал эми бүгүнкү иш-чараны ушинтип ушул даражага жеткирип, ушундай даярдап отурган маданият кызматкерлерине, ал эми окутуучуларына, эжейлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, бекем ден соолук. Асманыбыз ачык болсун, Кыргызстаныбызда өнүгүүсү болсун. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бүгүнкү кош келген майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ден соолуктарыңар бекем болсун, үй бүлөңүздөрдө жакшылыктар болуп турсун. Кыргыз элибизде токчулук, молчулук, жергебизде тынччылык болсун. Биз дагы айыл өкмөт башчысы өзү келе албай калды, анын атынан келип отурабыз. Бүгүнкү айыл аймактык АДКлар мүчөлөрүн майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Кичинекей материалдык жардам берип жиберген, ошону тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Айылдык комитеттин төрайымы Самара эже алып койсоңуз, майрамыңыздар кут болсун да.
комитетинин жетекчиси Аманалиева Гүлай Ашимовна да. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, баарыңыздарга майрамдык маанай, ден соолук каалайм. Бүгүн мынакей кылым карыткан кыргыз элибиздин улуу эл экенибизди ошо биздин кичинекей жеткинчек урпактарыбыз комуз күнүн белгилеп бизге жакшынакай концерт тартуулады. Баягы тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт демекчи, биз бүгүнкү күнү биз дагы бир жолу кыргыз элдин улуу эл экенин даңазалап белгилеп отурабыз. Жаш жеткинчектерге узун өмүр, чын ден соолук кааламакчымын. Ал эми айылдык ден соолук комитетине болсо албетте ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эмне дегенде мынакей бир сом бир тыйын албастан ошол элдердин ден соолугуна кам көрүп, ошолордун жашоосу менен ден соолугу менен күрөшүп, ар бир айылда биздин Түп районунда 34 айыл болсо, ошол 34 айылда 36 ден соолук комитетинин төрайымдары бар. Сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Өзүңүздөр ден соолукта болуңуздар. Дагы ушундай элиңер үчүн, жериңер үчүн кызмат кылып, ар дайым аман жүрүңүздөр деп айтмакчымын. Дамира, bir sandık açtık. Жоқ, елдер бар алсын. Барыңыздар, алдыңыздар ма? Aydım.